Биз мастер-класс рубрикабызда элибизден чыккан кол өнөрчү айымдарды, ошондой эле мырзаларды чакырып келебиз. Бүгүнкү коногундагы ажарлуу айым Наргиза биздин төрүбүздөн орун алды. Кутмандыгыңыз менен. Рахмат. Сиздердин да аман эсен келип алдыңызбы? Рахмат. Маанайыңыз жакшыбы? Эң сонун. Абдан жакшы болсун. Эмнеге дегенде, түймөчүлүктө дагы сөзсүз түрдө биринчи орунда маанай эмеспи? Маанай болгондо башкасы болот дегендей. Биз бүгүн эмне кылабыз? Бүгүн биз мастер-класс дегениңиздерден мындай үй кожойкелерине ылайыктуу чайник койгуч түйөбүз. Абдан пайдалуу бир буюм. Муну карап турайын. Теле көрүүчүлөргө көрсөтүп турайын. Биз ушундай чайник койгуч жасайбыз. Негизи кыргызча бир эле сөз менен айта албайбызго, чайник койгуч дегенди. Ооба, туткуч деп айтышат, чайник койгуч деп айтышат. Муну ар кандай түрдө айтса болот. Кээ бирөө орусча да айтышат. Ооба. Көбүнчөсү ушу чайник койгуч деп айткандарын угуп жүрөм. Бизге демек ар кандай түстө өзүбүздүн фантазиябызга жараша демек түйсөк болот. Ал үчүн бизге сөзсүз түрдө жип керектелет. Бул атайын түймө үчүн жип болуш керек э? Ооба, албетте бизге деген эң биринчиден жипти туура тандап алышыбыз керек. Жипти тандаганда колуңа ылайыктуу, мисалга алсак, байпакка алсак, байпакка эң жылуусун шеш деп коет. Ошондон алса болот. Мындай чачка, башка мына повязкаларды алсак, булар деген тердетпеген, чоюлбаган жакшы нерселерден алсак болот жиптерди. Анан болсо мындай топуларга болсо ар кандайлар болот. Мисал алсак, акрил деп бөлүнөт, шерсть деп бөлүнөт, мына ошондойлорду толуктош болгон жылуулугуна карап алса болот. Ал эми бул шапкелер сөзсүз түрдө баягы жумшак да болуш керек э? Албетте жумшак болуш керек. Кычыштырбай, анткени кышында көпчүлүктүн баягы көйгөй болуп калып да. Шапке кийсем эле чекем кычыша берет, же дагы бир нерсе боло берет депчи. Демек булар андай эмес. Мен кийип көрсөм болот. Албетте болот. Эмнеге болбостур? Дагып туруп. Сонун экен. Астында шарфы менен, мына бул деген азыркы модадагы тренд деп коет экен. Азыркы сөз. Смут экен да, ошо азыркы модадагы шапка. Шарфы менен болот ушундай. Мен өзүм балдарыма мындай чоң шарфтарды оробойм, мойын орогучтарды, ушундайларды эле ороп, куртканы сыртынан болобу, ичинен болобу, мойну жылуу болсо болду деп ушундайларды кийгизип коем. Эң ыңгайлуу и жылуу. Мен да балам ушундан кийгизип койгом. Чында мисалы бизде моюн байлагычтар, моюнга байлагычтар, шарфтар мисалы узун болуп, этеги болсо тийип калып, деп аны ал көтөр дегенден көрө, бул абдан ыңгайлуу чындыгында. Муну чечпей эле кете берет окшойм деп. Акырын чечип коеюн. Анакей бул жерде шапка, мен акырындап четинен көрсөтө берсем каршы эмессиз, конечно. Булардан алып көрсөтө берейин. Бул болсо жаш өспүрүм кыздарга, балдарга, кыздарга болсо болот. Мындай бубончиктерин искусственный мехтен жасаса болот, анан болсо өзүң колго мындай жиптен да жасасаң болот. Бул негизи заказ болчу. Мен деген түймө негизи менин хоббим. Үйдө отуруп, балдар менен баягы бош отурган кезде түйүп коем. Аябай деле элге мынтип сунуштап, жарнамалап, ал деп баягы жагып калгандар болсо келип айтышат, мага да түйүп берсең болобу деп, анан баягы эмгегиңди баалап, кээ бирөө акчасын беришет. Анан мен андан отказ болбойм, анткени жолдошум мамлекеттик жумушта иштейт, андай деле чоң маян албайбыз. Ошого байланыштуу анча мынча чай чемекке дагы тыйын-тыпыр болуп калат. Мынакей бул жакта болсо атайын бутка кийген жылуу байпактар. Муну атайын кыздарга баягы шуруларын коюп, кээ бирөө ушундай коңуздукту жакшы көрүшөт да. Анан ошондой ар кандай фантазияларды өрчүтүп, көргөзүп, ушундайларды кылып коем. Анан элдер жакканын алышат. Балдар болсо мындай жука байпактын сыртынан кийип алса болот. Мунун резинкасы бар атайын бул жеринде. Бул дагы чайник койгуч болот. Ал эми түймөчүлүккө эмне болуп келип калганыңызды мен билем. Анткени декреттик өргүүдө атайын бир эргүү келди болуш керек э? Ооба, биринчи угум да эрте чыгып калгам декреттик өргүүгө. Анан ошондо аябай
баягы бир нерсе кылгың келет, ошол моментте аял заты келет да, ошону кандай эме экенчи. Анан болсо эжем апамдыкына барып калгам, өзүмдүн апамдын үйүнө барып калсам эле жылуу бир носки, мындай башмакты берди мындай. Анан мен аябай мындай көзүм өтүп, анан муну ким каяктан алдыңыз десем, өзүм түйдүм деди. Ай, мен деле түйсөм болот экен да анда деп, анан ошондон баштап. Бирок бир кызыгы, апам мындай эки түймө шиш менен түйөт да, мындай бир эле илме шиш менен түйбөйт. Мага эң эмеси ушул ыңгайлуу. Бирөө менен эле. Беркинде шишти жакшы кармай албайм, эмне себептен билбейм. Ыңгайы жок да магачы. Демек азыр чын эле сиз бирөө менен эле түйөт атасыз? Ооба, мындай илме шивеге деп коет мунучу. Илме шивеге деп коет, ошо менен эле мынтип эле илип эле түйө бересиң. Берки кылдап калып турган. Эми канча жылдан бери баягы үйдө отуруп эле түйөсүң да. Вот ошол убактарда интернет деген азыр жакшы көрсөтсөк болобу? Албетте мындан болот. Бул сол колубуз менен жепти кармалат экенбиз, бир жагынан сол колу бар, оң кол менен түйгөндөр бар да. Бул курчокту деген кээ бирөө мындайдан кармашат. Бирок сиз оң кол элесиз. Ооба, мен оң колмун. Анан бул мынтип кармаганда удобный да магачы. Анан илебиз. Бирдик мындай тешегине киргизип алып, эми азыркы терминдер аябай орусча болгондуктан кыргызча которуш дагы аябай кыйын болуп атат. Которулбаган сөздөрдү орусча айтырсаңыз деле болот. Бул воздушный петля деп мындай көргөзүлөт да, негизи. Бул болсо накид алабыз дагы. Бул мындай жыртыкчасынан киргизип, анан мынтип бир жолу илип, эки жолу илип алабыз. Эми азыркы күндө деген интернетте көптөгөн узорлор бар. Ошол узорлордун баарын колдонсо болот. Видео сабактар дагы бар. Албетте бар. Бирок биздин Кыргызстанда делечи, мен интернетте барактап кээде көрүп калам. Ошол жактан мастер-класс өткөргөн, бизде ушундай кол өнөрчүлүккө аябай берилгендер көп экен. Ошолорду көрүп өзүм дагы баргым келип калат да, бирок эми анда-санда барганга туура келет, кээде барбай каласың балдар менен үйдө болупчу. Бирок сиз өзүңүз үйрөнгөнсүз, Мен муну деген мектептен окуган эмесмин, мектептен деле бир мындай бир нерсени түйүп көргөн эмесмин да. Мектептен мугалимдер үйрөтөт го эмгек сабагынанчы. Анан анда-санда мындай көргөзмөлөргө көргөзүп эметип койчубуз. Бул ушул мага эң эме болгон, бул мамаман өткөн энеден балага өткөн талантка деп өзүм эсептеп коем. Анткени өзүмдүн апам дагы аябай түймөчү, ушундай башмактарды, топуларды, байпактарды түйүп белек кылат. Демек апаңыздан карап отуруп эле үйрөнүп алгансыз. Апам Жатай үйрөтүңүз. Муну кандай кармап, кандай кылсам болот деп бая кызыгып сурап калчумун. Анан апам мындай эки шиш менен көргөзчү да, анан мен муну интернеттен көргөн болчумун. Ошол жактан да. Анан сиңдим эмгек сабагынан ошол курчокту кармаганды жакшы үйрөнүп алыптыр. Ошол дагы андай-сандай бир нерселерди түйүп калчу да. Ошондон көрүп калчумун да. Анан аябай кызыгып калчумун. Бирок мындай жумуш деп жүрүп эле эч үйрөнгөнгө эмем болбоп тура ал убактачы. Сиз айткандай декреттик эргүүгө чыкканда вот ошондо башталды эмем кызыгуум. Түнкү уйкудан калганда отура калып түйүп дегендечи. Азыркы күндө деле балдарым менен күндүз көп түйө албайм. Анткени кызым кичирээк, 1 жаш 4 ай эле. Корком да, астыма келип чуркап келе калса бул шишти абайлаш керек да. Анан алар уктаган маалда кичине отуруп эмемди жазып алам, черимди жазып алам да. Негизи айымдар уктайбы деген ушул жерден бир суроо пайда болот да, эмнеге дегенде. Мисалы бул жактан жана жогоруда айтып өттүк, эл ичинен биз ушундай баягы таланттуу айымдарды, мырзаларды чакырабыз. Анан мырзалар баягы түн уйкумду бөлүп ушинтип баягы алектенбейин деген нерсени уга элекмин. Мага таарынбастыр бул жакта экрандан көрүп жаткан мырзалар болсо. Бирок чындыгында анан айымдар келип баягы эртең менен болсо балдар менен алек болот, тамак жасайт, үй жыйнайт жана башка, бул нерсеге убакыт табылбай калат да. Анан кайсыл учурда убакыт баягы ушул нерселер менен алектенесиз дегенде түндө дешет да. Түндө баягы балдарым уктап калганда ушул нерселерди жасайм деп. Анан менде бир ушундай суроо пайда болот, айымдар өзү уктайбы депчи. Мен азаматсыз. Мен өзүбүз негизи жанагы жатаканада жашайбыз да бизчи. Эми ошол жакта кошуналарыбыз мындай эле бир эле коридордо жашайбыз да. Ошолор айтат, жаш келиндер бар. Эже сиз деги уктайсызбы дешет да меничи. Анткени жаныңыз тынбай эле жүрөсүз деп элечи баары эле айтат. Чын-чынын айтканда мен уйкуга көп жокмун. Уйкучу адам эмесмин да. Өзүм дагы аны аябай сезем, билем. Эми чарчаган убакта албетте уктайсың. Эмнеге дегенде баягы үйдө
балдар менен келери кечке баягы аял затынан немеси кир түшүм. жумай, тамак жасамай, анан ар бир баланын кийимин карамай деген жолдошуң менен деп ушундай болот го. Анан түн ичинде эмнегедир мен балдарды уктаткандан кийин ушундай бир эме келет мага, илхом деп коет го. Ооба, эргүү келет. Бир нерсени жасагым келет, анан бугуң чыгаргың келет го бирчи. Ошондой убактарда адамдар айтат, көчөгө чыгып алып же тоого чыгып алып кыйкырсаң бир бугуң чыгып калат деп. Мен ага эч ишенбейм. Мен ушу эмеле түймө түйгөндө отура алып, ысык чайдан ичип коюп, түймөдөн түйүп коюп отура берип, ушуну түйгөн мага эң неме жагат да ушулчу. Жолдошум деле таң калат. Ай сен уктайсыңбы депчи, кайсы маалда уктайсың деп эле. Качан ойлонсом ойго отурасың деп эле күлүп калат да. Чындыгында бакыт деген майдан нерселер экен да. Мисалы, муну дагы тынч отуруп алып, бир 15 мүнөт, бул да өзүбүзгө бөлгөнгө убакыт, өзүбүзгө бөлгөнгө мындай туура келет да. Анан ошол учурда сонун нерсе болуш керек. Анан дагы бир суроо бергим келип турат. Өзүңүз негизи кесибиңиз боюнча эмнесиз? Мен өзүм кесибим боюнча экономистмин. Анан эми кесибим боюнча эле иштечимин. Бирок эми частный компанияларда иштеп калгам да. Анан баягы декреттик эргүүгө эрте чыгып калып, анан ошондон улам мындай частныйларда деле иштедим деңизчи, бирок көчөдө жүргүм келген жок эмнегедир. Анан үйдө отуруп ошо бир нерсе кылыш керек деген бир эмем бар болчу да. Үйдө отура бербей, жөн эле отура бербей. Мен күлүшөт. Бир күнү келсек үйүң мындайынан жылып калат. Экинчи күнү келсек тигинен жылып калат. Үйдө отуруп эле баягы үйдү тияка бияка жылдырыштырып берем да. Анан ошол маалда дагы ошо бир эме келет мага, бир илхом келет да. Бир нерсе кылайынчы дегенчи. Анан чындап эле ошо аябай өзүмө жагат эме түйгөн, түймө түйгөн. Мына азыр бул кичинекей эме түйдүк. Чайник койгоч деп койсок болот. Муну деле кичинекей чайниктин астына койгончу. Анан муну деген четин кооздоп койсок болот. Эгер уруксат берсең мен мындай кылып коеюн. Муну кооздогондо кандай болуп калат четин? Мынакей биз сыяктуу эле болот да. Бул четин эле дагы. Муну ошондой эле башка өңдө дагы кылсак болот. Албетте, башка өңдө кылсак болот. Анан бирок мага бир өңчө эле өңдөр жагат негизи өзүмөчү. Мындай көп өңдү аралаштырганданчы деп. Азыр анын ошол нерседе да модада эмеспи? Көп түстөргө басым жасабай, бир түс эле болгон дагычы. Бул жерде болсо кичинекей балдардын байпактар экен. Ооба, кичинекей балдардын байпагы. Ошондой эле бул жерде болсо бул бир капчык, Бул деген аял затына арналган косметичка деп коет го орусча. Ооба, ошондо упабызды салып койсок болот, помадабызды салып койсок болот, Ошол аябай эң ыңгайлуу. Бул өзү колго жазалган, ичин дагы өзүм колго тигип, замочкасын да өзүм салгам. Бул жака да көп нерсе батып кетет болуш керек. Албетте. Айымдардын баштыгында бир гана нерсе жок берет эмеспи? Билесиз да? Билем да. Эмне жок болду экен деппи? Мен башында ошол нерсе табышмакты айтканда, ошол табышмак ошол кезде жаңы эле чыгып аткан болуш керек. Анан абдан ойлонгомда, эмне жок болду экен депчи. Анан көрсө ал жакта турган ирээттик жок экен да. Ирээттик жок да бизде деген. Тем более бала менен барган жергечи. Ооба да. Сөзсүз түрдө бүт нерсени алышыбыз керек болот. Бул эмне болду экен? Бул деген мен өзүм хоббим ушу гүл өстүрүү дагы бар. Гүлдү да аябай жакшы көрөм. Бирок ошо үйдө отуруп бир жактан отросток алып келип калсам, ошону кичинекей мындай баклажкага болобу кесип туруп отургузуп, анан ошо гүл отургузган идиш алып келгенче мына ушунун ичине катып коем да. Сырты кооз болуп турат. Жанагы биздин желим бүтөлкөлөрүбүз көрүнбөй калат. Ал эми бул эмне болду экен? Бул деген эң биринчи түйгөн бала орогон плед, жука. Көздүн карайын деп сактайсыз демек. Албетте сактайм, муну атайын ошо биринчи баламды төрөрдө өзүмдүн фантазиям менен түйгөм. Мен интернеттен да көргөн эмесмин, өзүмдүн баягы ойлоп таап өзүм кылгам да ошонучу. Биринчи ушундай башмак түйгөндү үйрөнүп, андан кийин эле ушул плед түйгөндү үйрөнгөм. Бизде эртең менен мисалы айымдар көрөт, ошондой эле жаш кыздар дагы көрөт, мен байкашымча. Анан сизден бир аларга кандай десем, кайрылуу, же болбосо бир мотивация берип өтпөйсүзбү? Эмнеге дегенде, менин оюм боюнча кыздар баягы эне болот, бизде баягы декреттик өргүүдө дагы көбүрөөк отуруп калышы мүмкүн. Анан сөзсүз түрдө баягы эми күйөөсүнө кандай десем, кол кабыш кылып, экинчи жагынан да акча табып, ушундай сыяктуу нерселерди кылып жүргөн айымдар көп да. Анан ошол нерсеге үйрөнүш керек го деп ойлойм да, биздин азыркы жаштар дагычы. Ошол боюнча дагы айтып өтпөйсүзбү? Мен эмне демекчимин, эми азыркы жаштар эмнеге кызыгат мен билбейм, көбүнчөсү баягы телефон чукуп эле отургандарын көрөм да менчи.
ал эмес кичинекей балдар деле азыр телефонго эле кызыгып калбадыбы. Анан мен өзүм көп телефон чукуганды жаман көрөм. Ошо эмелерди кале карайм, социальный сеттерге деле көп кирбейм. Анан көбүнчө айымдарга айтар элем, ошо өзүңөрдүн мисал алсак, башмактарды деле акчага сатып аласың да. Мына ушул бир эле башмакты 200-250 сатып аласың кышсынчы. Топларды азыр 800 сомдон 700 сомдон алсаң, мына ушуларды жибин эле алып эле, өзүң каалаган жипти алып эле, интернеттен караса ар бир нерсенин эмеси бар. Мисалы түмө түйөм десе, бир нерсе жасайм десе, ар бир нерсенин үйрөнүп алса болот да. Анан ушу жаштарга айтар элем, ушуну мындай бир нерсеге кызыгып, өзүңөрдүн бир үй бүлөңөргө болгон салымыңарды кошсоңор эң жакшы болот деп ойлойм да. Эми баягы өзүм деле аябай улуу адам эмесмин, бирок ошентсе деле баягы өзүмдүн эмем да, сунушум да. Мага эң негизгиси жагат, ошо үйдөн өзүм бир нерсе кылган, тамак ашты деле көчөдөн сатып алган деле жакпайт, үйдөн эле жасаган жагат да. Анан ошо үйдө отурган, декретте отурган көбүнчө айымдарга айтар элем, ошо бир нерсе кылып, жолдошуңарга кол кабыш кыласыңарбы, же өзүңөрдүн баягы эргүүңөрдү кичине бир элге көргөзгөңөр келеби, ошолорду бир кылсаңар болот деп. Туура айтасыз. Анткени жашоодо ар кандай учурлар болушу мүмкүн. Жерде калбай турганда болуш керек, бир сөзүн айтканда. Биз бүтүп калдык окшойт. Бүттүк. Бүтүп атканда бул жер илгичин да жасап койдуңуз. Албетте. Азыр мен кандай кылып бүтүрөбүз? Кесе алабыз. Негизи муну чоңураак кылып да жасаса болот. Чоңураак кылып түйсө болот да. Мына биринчисинде бул жерден тоголок баштайбыз дагы, анан мындай бири-бирине жиптерди кошуп, анан мындай чоңураак кылабыз. Анан жөн эле тоголок болбосо, мындай четинде мынтип коздоп, кичине мындай гүл сыяктуу кылып жасап койсок болот. Ар бир тоголоктун ичинде мисалы кызыл кылып, көк кылып, сары кылып, ак кылып коздосок да болот. Ар кандай. Анан бул жери илгичи да. Азыр болсо демек бүтүргөндө кадимкидей эле түйүп коебуз, Кадимкидей эле түйөбүз. Анан болсо бул жибин артына кат коебуз. Ал үчүн бизге ичкерээк крючок керек. Бул калыңыраак да. Ичке крючок алабыз. Ичкерээк крючок алабыз дагы. Илгичтип коелу. Илгичин арты көздө бекитип коелу. Кичине элге көргөзбөй. Козураак көрүнөт албетте. Мен өзүмө жагат ушундай түймө кийимдерди кийген. Ыдырап да кетпейт да. Албетте. Бекитип койсок, эч кандай көрүнбөйт дагы. Азыр мен жакшылап бир көргөзөм ушундай бир 15 мүнөттүн ичинде буюрса ушундай кооздук жаралды. Бул кооздук жөн гана илип коюш үчүн эмес, сөзсүз түрдө күнүмдүк турмушта пайдаланчу атайын чайнектин астына бир койгуч жасап десек болот. Көрсөтүп коелу, биздин дагы мынакей убактыбыз да соңуна келип калды. Мына ушундай чайнек койгуч даяр болду. Сиздер ар кандай түстө даярдасаңыздар, түйсөңүздөр болот. Ал эми сизге болсо ыраазычылык билдиребиз. Келип туруңуз, өнөрүңүз болсо дагы да өркүндөй берсин. Ойлогон ой максаттарыңыздарга жетиңиздер. Ал эми биз болсо эфирибизди алдыга карай улантабыз.